Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш-аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгылуу программасы. Студияны мен Каныбек Асанкараев, саламатсыздарбы? Жардамга муктаж болуп турганда кайдыгер карап. Үй жок кишиге суук мамиле кылып, ооруканадан чыгарып ийип, кайра көчөдө калган. Катардагы жарандар бул окуяны колго алып, Борис аттуу жардамга муктаж бейтаптын ден соолугун өз көзөмөлүнө алышты. Кененирээк биздин сюжетте. Вы где вообще обычно стоите? Может, я вещи завтра принесу вам? Да я здесь буду. Ну, где именно? Я вот На здесь. остановке, может, на вот этой вот буду. Тагы ушул тасма интернет тармагында мындан ашып кетсе 3-4 күн мурда биринчи жолу чыккан. Анда караңгы суукта көчөдө кыймылсыз жаткан кишини көргөн жаш кыздар кош көңүл өтө албай баарлашууну туура көрүшкөн. Көчөдө күндө мынтип үй жайы жок кайрычылык менен жанын баккан кишилерди көрүп, көпчүлүк кайдыгер мамиле кылганы менен алардын арасында мынтип жардамга муктаждар да чыгат. Да, потому что там высокая, на нее лазить не могу. У меня, я говорю, у меня, знаете, какая кишка? Ну, я поняла. Прямая кишка. Борбор калабыздын 5-кичи районунда дүкөндөрдүн биринин алдында жаткан Борис менен ага кайдыгер карабан кыздар сүйлөшүп, жардам берүүнү туура көрүшөт. Анын ден соолугу өтө солгундап, көтөнчү чугу сыртты көздөй чыгып калганын угушкан соң тез жардам кызматына кабарлашат. Ордуна келген тез жардам менен анан улуттук хирургия борборуна жеткирилет. Бул жактан Бористи кабыл алышып, аны көчөдөн таап алган кыздарга жардам берип келген кайрымдуулук корунун мүчөсү Асема Курманалиеванын жардамы менен кабыл алдырышкан. Состояниясы жакшы да, жууп атышат. Жогочу операция даяр болуп атат. Жок, азыр операция болбойт. Азыр жаткырып коебуз. Это плановая операция. Это не экстренный случай. Это не экстренная ситуация. Он с этим, ол кишичи, он падением может лет 10 этого уходил он. Это не сегодня у него произошло. Бирок состояниясы начар ким? Азиат. Азиат. Экстренный деген сейчас вот, например, резко кармады же бирөө бычак сайып салды, же бирөө атып салды, экстренная ситуация. Биз азыр ошону сразу алып келебиз, операция жаткабыз ошо. Это не экстренная ситуация, это плановый, больнойлор мындайлар күндүз келет, обследовать жатат, операцияга даярданат. Түшүнөсүңбү? Это не экстренный, а в течение сразу операция. Мы поняли, но его же принять же можно же, правильно? Сейчас ночью, в общем-то, это нельзя. Это днем есть... Нет, мы же его на скорой привезли. Дайте мне сказать. Да, я вас слушаю. Ну, не перебывайте тогда, хорошо? Это в плановом порядке. Плановые больные приходят днем все, когда обследование проходят. Это не ночью, это до 4 часов они должны все обследования, которые здесь есть, днем ложат, днем есть люди, которые... Сейчас только для экстренного, понимаете? Сейчас мы должны принимать только экстренный. Сейчас, если его экстренно что-то есть, если повреждение, если острая патология, мы его бы сразу в операционную забрали, сразу оперировали. Мындай да суроо. Мисалы деген бул көчөдө жатканда, анан эртең кечен балким жашабай деле калышы мүмкүн болмок да. Анан ошол себептен мисалы тез жардам менен алып келинди да. Ал башка ситуация. Анан кийин тез жардам менен келген күнү кабыл алыныш керек да, туурабы? Ал башка ситуация. Ошо ушул ситуацияны айтсак, жок, эмсе мен угуп тургун. Ал башка ситуация да. Ал башка ситуация. Ал эгер көчөдө жатып переохлаждение болуп калып, же колу буту тоңуп калса, анда конечно ал экстренный жаткызабыз, аны эме кылабыз. Но у него сейчас андай азыр мында жок да бул кишиде. Андай патология жок, андай жок. Только выпадение, бул мас болуп неме болуп калганда, көтөнүн өзү контроль эте албай калганда прямо киши чыгып калат. Өзү көтөнүн неме кыла албайт да, маста. Нөөмөттөгү дарыгердин айтымында биздин чыгармачылык топ ордуна барганда Бористи жуунтуп жатышкан. Бирок эмнегедир өздөрүнүн журналына катта элек болушчу. Азыр кабыл алдыңар да, журналдык регистрация болду. Ошо журналды көрүп койсок уруксатпы? Ой, досум, аны не кыласың сен түшүнбөйсүң. Жок, мен азыр журналист катары ушул окуяны мага мисалы чагылдырып бергиле деп мага кайрылышты. Ошол себептен келдим да. Азыр күтүп тургула, азыр жууп атат, азыр неме кылат. Журналды азыр көрүп койсом болобу? Журналды күтүп тургун, жууп атат, айлык местралар бош элек. Жок, регистрация болду да келгенде. Бол элек, азыр жууп атат, тазалаш. Регистрация кыла элексиң. Бол элек, азыр жууп атат. Канча болду келгендерге? Получаса. 1 сааттан бери регистрация болду. Жууп атат, азыр жууп атат. Жууп атат, бирок келген кишини биринчи кабыл алып туруп анан кийин эмелеп турат. Андай кылбайт бизде. Мынакей жууп атат, тазалап атат бул кишини, мына. Бошоп атат бул. Түшүндүңбү? Сен деген ал кишиге ишенесиңби? Мен айтып түшүндүрүп атсам. Мен негизи эч кимге ишенбейм. Мен сага, ай досум, сен кишиге ишенесиңби?
Сен кишиге ишенесиңби? Факты менен айтып берсе ишенем. Мен сага айтага айтып атам. Кишиге ишенчи, сен биз эмне, биз сага немебизби? Жок, Биз душмандык кылган жокпуз го. Байке, сиз да турачуңуз. Буга чейин келгенде аны кабыл албай жана. Ой, сен мага ишенчи, досум, атыңды ким деди? Азият. Азият. Мен сага айтып атам, кишиче айтып атам. Жууп атат, тазалап атат. Жок, аны көрдүм мен, регистрация. Бир жолу айтып атам, досум, сен кишини перебай. Азыр Жок, сиз мени уксаңыз, мындай мени перебивать этип кыра бербейсиз. Жок, мен мага бир эле маселе керек болду азыр. Регистрация болдубу же жокпу деген да. Күтүп тур, азыр кылабыз ошону. Жууп. Айткандай эле жуунтуп тазалашкандан кийин гана болжол менен 1 сааттан кийин биздин көзүбүзчө анан журналына дагы компьютерине да бейтаптын түшкөнү туурасында маалыматты киргизишти. Жана белгилүү болгондой, Бористин көтөнчү чугу сыртты көздөй чыгып кеткендиктен операцияга гана жардам берет экени айтылды. Мисалы, буга чейин келгенде аны кабыл албай коюптур да. Эмнеге кабыл алынган эмес, анан кийин бул негизи акча төлөнө турган операциябы же мамлекет тарабынан кандай бир квоталар барбы? Если бомж болсо, бул операция неме төлөнбөйт. Саплата төлөнбөйт. Саплата гражданин болбосо, то есть, да? Жок, бомж болсо, бомж. Если без определенного места жительства, тогда они с оплатой не платят. То есть, получается, будет бесплатная операция, да? Да, это бесплатно. Азыр бесплатно болот, да? Сейчас ничего не платить не будет. Сейчас мы положим. Это поймите, это не экстренная операция. Айта кетсек, Борис буга чейин дагы аталган хирургия борборуна жеткирилген экен. Бирок анда же талап коюп турган Мамари Адам кайрымдуулук корунун мүчөсү менен Бористи таап алып бул жака жеткирген кыздар болбогондон бу аны тез эле сыртты көздө узатышкан. Бул туурасында бейтап өз айтып бергени бар. Они не будут помогать. Толку-то нету. Хоть попросить. 2 дня тому назад мы проходили с подружками и увидели этого человека. Мы подошли, предложили помощь, он попросил горячий чай, теплые носки. Потом мы начали расспрашивать, и он сказал, что как бы ему никто не помогает, что вызывали скорую, отвозили его в больницу, врачи отказывались в помощи. Что у него было? Какая проблема? У него была такая ужасная картина, то есть с заднего прохода у него там вываливалось то ли кишки или что это было. Вот, он сам как бы плохо ходит. И про этого человека я уже как год, да, наслышана. И рассказывали, что да, он то на Салиева лежит, то Донецка, Станова. Его увезли на скорой, получается. Что там было? Вроде бы его приняли. В данный момент он там. Его собираются оперировать, да? Ну да, я слышала, что собираются оперировать. Ну, хорошо было бы, если бы как бы люди обращали бы внимание на таких людей, чем-нибудь помогали бы. И, не знаю, кому, да, в этот момент нужно обращаться тоже. Вот интересно. Сами мы не знаем, куда. Потому что их отвозят в специальное учреждение, в дом. Там его избивают, как он, по его словам. И опять же он на улице. А что он рассказывал сам про вот эту ситуацию? Как его отвозили в больницу? Он рассказывал, что не один раз вызывали ему скорую помощь. Скоро отвозила в больницу. В больнице врачи отказывались помогать ему. Далее милиция отвозила его в специальное учреждение, да, в дом. И там как бы тоже его избивали, потому что от него плохо пахнет. И все, и он уходил, и опять скитается по улицам. Таким людям никто не помогал, да? Да. По его рассказам, что у него нету родных, родственников. Он один, одинокий, без документов. Кантсе да мындай биргелешкен аракеттер менен Бористи хирургия борбору бүгүн кабыл алып, аны учурда операцияга даярдап жаткан кездери. Ал эми Мамари Адам кайрымдуулук корунун өкүлү Асема Курманалиева кийим кечесин алып келип берди. Биздин чыгармачылык топ дагы өз кезинде Бористин ден соолугу туурасында кабар алып турмакчы. Жашы жетелек баланын өмүрүн алган жол кырсыгынын күнөөкөрү болуп айыпталып, бирок табышмактуу жолдору менен боштондукка жүргөн унаа. Ауди үлгүсүндөгү окуучу баланы сүзгөн унаанын шаар ичинде жүргөнүн көргөн коомчулук учурда ансыз да кадыр баркы өтө төмөндөгөн милицияны айыпташууда. Бул окуяга эмне себеп болгонун биздин чыгармачылык топта изилдеп көрдү.
Жаман ойлойсуңар го? Отур машинеге. Алло. Бул окуя 29 январь таңкы саат 7 чамасында болгон. Audi A6 үлгүсүндөгү жеңил унаанын айдоочусу күбөлөрдүн айтымында катуу ылдамдыкта келип мектеп окуучусун сүзгөн. Жаш чет элек бала алган жараттардан улам ордунан көз жумган. Да, кичинекей баланы ыргытып сүздөйм о машинеге. Страшный скорость менен келаткан. Встречка карабай, ё-моё. Страшный скорость менен келаткан. Ошондой эле бул унаанын рулун башкарып баратып, адам өмүрүн алган кырсыктын күнөөкөрү болгон айдоочу милиция кызматкери экени да белгилүү болот. Ал гана эмес, унаа ачкычын алып алып, аны кармап турган күбөлөр унаасынан милиция кызматкеринин формасында да табышат. По форме экен. Курсант, короче, хрен его знает. Им все можно. Автонаезд. Күбөлөрдүн жана Новопавловка айылынын тургундарынын айтымында бул жолдо жөө жүргүнчүлөрү үчүн салынган жер астындагы өтмөк деле бар. Бирок анын абалы өтө начар болгондуктан көпчүлүк мынтип жол бети менен басып өтүүгө мажбур болуп келишет. Андыктан мындай кырсыктын болушу күтүлгөн эле иш экенин айтышат. Саат 7-де болду ошо кырсык? 7-де болду го дейм. Ошо 7-ден баштап мына саат канча болду? 8-ден өттү. Гаилер жүрөт, бирок скорый жок, эч ким жок. Чыңгыз Айтматов атындагы Новопавловкадагы 1-чи мектеп. Бул жерде подземка бар, подземкадан балдар өтө албайт деп. Подземканын немесин состояниясын тартабыз. Подземканын состояниясын тартабыз азыр. Негизи положено, могу акта. Могу зебраны законный эмес ошондой. Ошол жерге Фрунзе салдырган могу, по-моему. Ошол жерге светофор керек. Эгиз балдар болчу, жалко, эгиз балдар, Байжан, Бекжан. Улуусу бул Байжан, мен соседтерим көз алдыбызда чоңойду. Балага жалко болду да. Сиз тааныйсыз да бул баланы? Тааныйм, маңдайымда коштон жашашат, биздин көз алдыбызда чоңойду. Ата-энеси келдиби? Ата-энеси турат, мына атасы өзү дагы милицияда иштеген бала. 2 сааттан бери эмнеге тийиштирмейинчи? Бир чара көрүңүздөр, урматтуу айыл өкмөтү. Мектептин директорунун дагы немелерин чагылдырып койгула. Вообще иштебейт мектептин директору. Мына мектептин директору бул киши экен. Кепкачан. Эч кандай чара көрөлүк. Охраналар жүрөт вообще. Охраналар стоянка болуп кеткен, машинанын ичи толо. Апасы жүрөт артында. эмне деп айтат белеңерсиздер? Эмне суранат белеңер? А эвакуатор не к школе относится, да? Когда эвакуатор относилась к школе. Мы сейчас с вами ведем себя очень некрасиво. Очень. Здесь лежит тело ребенка, стоят родители, которые бьются в истерике. А мы с вами устроили митинг. Мы митинг не устраиваем. У нас у каждого свой ребенок ходит в эту школу. И мы сейчас родителя чувствуем. Вот послушайте меня. Во-первых, это произошло не во время учебного процесса, а в 7 часов утра. В 7 часов утра... Надо снять состояние подземного перехода. В каком виде? В 7 часов Вы кем утра... являетесь? Представьте, пожалуйста. Взрослые спотыкаются, не могут пройти. А вы что, работник службы безопасности? Какая разница, я гражданин Кыргызской республики. Саат 7-де ушул жерде кырсык болуп, курсант МВДде окуган бала машина сүзүп кетти. Бул 1-чи школа. Школа Чыңгыз Айтматов. Кимсиз? Мен охранник. Охрана болсоңор мен айтып атам мен. Мына светофор жок, мына мына пешеход. Бuyakta мына баланы сүзүп атат. Бuyakта школа Чыңгыз Айтматов деген 1-чи школага чараларды көрүңүздөр, урматтуу кыргызстандыктар. Мына саат 7-де сүзгөн, 7-ден боюнча скорый келдик даже. Так не должно быть. Адам өлүп атат бuyakта. Светофорду маяка чара көрүп, эртерээк койгула. Маяка пешеход турат, гаилер пешеходдун ар жагында турат. Ошол жактан тозот кишилер. Эң кызыгы бул окуянын болуп өткөнүнө 15 күн өтө элек жатып, кырсыктын күнөөкөрү болгон Audi үлгүсүндөгү жеңил унаа Бишкек шаарында жүргөнүн башка күбөлөр байкап калышат. Аны тасмага тартып, күнөөкөр кантип киши өлтүрүп анан бошонгон деп коомчулуктагы бир ирет таң берет. Могу Audi зарядан, по-моему, кызды сүзүп
4 жаштагы өлтүргөн болуш керек. Тыргап эле жүрөт го бул жакта. Согоду деле. Бул тасма кырсыктын күнөөкөрү болгон унаа тартипке ылайык айыпына токтотуучу жайында эмес, боштондукта. А демек мунун кожоюну болгон тартип сакчы дагы боштондукта жүрөт деген шек бар. 15 күнгө жетпеген убакыт ичинде демейде жылдап созулган кылмыш иши аяктап, баары боштондукта жүрөт деген суроо кызыктырбай койбойт. Бул ишти тергеген тергөөчү, анан негизи тергөө иштери, андан кийинки сот иши, албетте күнөөлүү деп белгилүү болуп турган тартип сакчы жазасын алып чыкканы сыяктуу иш-чаралар 15 күндүн ичинде батып кеттиби деп таң каласың. Албетте бул карга карганын көзүн чукубайт дегенден кабар бергендей. Айта кетсек, бул окуя туурасында маалымат алуу үчүн Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчилерине ооз-эки дагы кат менен дагы кайрылганбыз. Бирок жогоруда айткандай чукубайт кылып жатышабы? Бүгүнкү күнгө чейин, а балким мындан кийин да суроолорубуз жоопсуз калып келүүдө. Коомчулукка кылган мындай мамилеси менен кыргыз милициясы анан миллиондогон акчаны жеген реформалары менен дагы кадыр баркка ээ боло алышпайт экени шексиз. Камакка алынган унааны камактан чыгарып алган тартип сакчылар. Кайрадан милициянын тегерегинде жаңжал. Милициянын колунан жабыркаган жаран туурасында биздин кийинки сюжет. Дагы бир милиция бизди кордойт темасын аулай, окуя бул сүрөттөгү унаага байланыштуу болгон. Бул ирет Аламедин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери иш орду менен кыянаттык пайдаланып, бир үй бүлөнү 100 000 сомдоп саналган чыгымга учураткан. Кыска айтсак, Аламедин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү кичинекей кызматы менен чоңдукка салып, Бишкек шаарынын тургундарынын биринин сатып алган унаасын өзүнүн кесиптешине алдап алып берип койгон. Бул туурасында жабырлануучу биздин редакцияга кайрылган. Мен бул машинаны, Nissan Almera үлгүсүндө машинаны тааныш дос бала таап берген да, жайында алгам, жайдын ортосунда. Анан документи боюнча бул менин кошунам болуп калгандыктан ал кишиге барып бир жума таппай, бир жумадан кийин ишибизде сүйлөштүк да, анан 3 күндөн кийин жазып берем деп телефондон айтты да, мен жумуштамын. Андан кийин келип, мен кандай алдыңар машинаны, кимден алдыңар деп баарын сурап алып туруп, андан кийин жок, мен бул машинаны саткан эмесмин, бир тааныш бир досум айдап кетип эле сатсаптыр, мен доверенность жазып бербейм деп калды. Анан мен алган балама, тааныш балам Салават деген баладан алгам. Ал балага чалып ушундай ызычуу машина экен, бүтүрүп бер десем, хорошо деп, анан тиги строительный фирма, мен башында сурап атканда строительный фирма Альянс курулушка түшүп калган машина экен, ээси орус кыз экен, доверенность баарын жазып берет деген да. Анан ини деп эле ишенип акчасын берген да. Анан ошол кызга барса, ал кыз заявление буларга жазып алыптыр да, мына угрожать этип атышат деп. Булар встречный жазат Аламединский ровдга. Жазып, ушундай машина алсак документин бүтүрүп бербей атат деп жазып, анан ызычуу бир күнү сентябрларда Аламединский ровддан Жээнбекова Айжан деген мага следователь телефон чалды да, келип кетиңиз машина боюнча заявление түштү эле деп, сиз айдап жүргөн машина боюнча деп. Анан барсам ушун кабинетинен түшүнүк кат алып, анан заявление көрсөтөсүзбү десем, заявленияны мен сизге көрсөтпөйм деп койду да. Мен укуктуу эмесмин силерге көрсөткөнгө. Сиз свидетель катары жүрүп атасыз деди. Ал маалда чалып атты телефон, мен байке келип атыпты деп. Мен билген жокмун кимге чалып атканын. Анан бат эле тиги техпаспорттун ээси дагы келип калды ошо маалда кабинетине. Келип калып эле тергөөчү айтты, мен машинаны по закону штрафстоянкага коем, же болбосо ээсине берип коем азыр депчи. Менин немен чечимим, мен ээсине берем деди да. Анан ошол жактан техпаспорт менен ключту эле өткөзүп берип, ээсине берип салды кабинетинен эле. Анан мен ызылдап эртесин ушинтип машинамды алып койду, штрафстоянкага койгула десем такыр болбой койду да. Анан деген эртесин ызылдап эметсем, жолдошум барса, ал ишти 10 күн мурун жабылган иш экен. Буга иш, уголовный иш ачылбаптыр. Ал тиги заявление жазылган боюнча буга отказной чыгарылып, жөн эле мени алдап чакырып алып эле заявление түштү деп. Биздин машинабыз боюнча заявление түштү деп эле. Мен де машинанын кабинеттен алып, техпаспортта ээсине берип коюптур да. Техпаспортта ээси дагы эч кандай до арызы менен эч жака кайрылган эмес.
машинамды уурдатып алдым, жоготуп алдым, же саткан киши саткам ушинтип акчасын берген жок деп кайрылган эмес экен буга чейин. Мен деле кайрыла элек болчумун, но почему-то ошентип туруп машинаны алып берип койду да, көрсө ал техпаспорттун хозяины тоже сотрудник милиции экен. Уларбаев Бактыбек деген ошол эле Аламединский РОВДда иштейт экен да. Экөө коллега экен. Анан кандай жол менен эме тип алды, кандай жол деп ал Бактыбектин дагы текшеришкен жок да эч кандайчы. Кандай себеп менен машинасын берген деп. Анан выяснилось, что ошол Альянс курулуштун директору Максим Альянов деген ошол Бактыбеков, Уларбаев Бактыбектин машинанын техпаспортунун хозяйны жакын досу экен. Андан кийин айтты да, ал өзү добровольно берип сатыптыр Альяновго. Акчасын алып албаганын мен толук билбейм, бирок 3 ай дейби, 3 жума дейби рассрочкага бериптир. Ошол срогун күтпөй менде машинаны туура эмес жол менен, алдоо жол менен чакыртып, следователь экөө кылып, нагло менен тартып алышты да машинаны. Андан кийин мен руководствосуна барып ызылдап жүрдүм. Мына 5-ай кетип атат, эч кандай бир толук жок чыкпай атат да. Прокуратура кайта ишти козготуп берди, бирок козготуп бергенде дагы жашырып жаап эле Жээнбекованы уволить этип салганбыз, канча жолу каккылап барып эмесек уволить этип салганбыз дейт. Уволить этилбептир. Мен ызылдап УВДга жазгандан кийин гана андан кийин несоответствие деп эле выговор алып койду да. А на самом деле бул боюнча ага дагы уголовный иш козголуш керек экен. Жээнбекова следовательгечи руководствосуна барып кайрылсам, зам опер бар экен, Улан деген байке. Ал болсо Уларбаев Бактыбектин тарабын колдоп койду да. Ал деле потерпевший, ал деле ал машина аныкы, эмнеге документин жазатып албайсыңар, анан мынтип албайсыңар деп. Мен сизге документти жазата албайта, мага жардам бергиле деп эч кандай мен сиздерге кайрылган эмесмин деп түшүндүрсөм дагы эч кандай иш болбой атат да. Азыр машинам в данный момент Уларбаев Бактыбек айдап жүрөт. Же акчам жок, же машинам жок, мен укугум тебеленген боюнча калды да. Тергөөчүлөр азыркы карап аткан тергөөчү аябай грубый кылып атат да, отношение кылып атат да, кыйкырып өкүрүп эле телефон чалсам мен өзүм билем качан бүтөт, примерно качан сотко өткөзүп бересиздер, эмне болуп атат десе, мен сизге айтпаймын. Убакыты келгенде мен сизди чакырып эметип коем, иш бүтөөрдө деп такыр эчтеке бир жооп айтышпай атат да. Сиз арыз менен кайрылгансыз, э? Арыз менен кайрылгам. Жок, андан кийин мен арыз менен кайрылган эмесмин. Мен жана ишти менде машинаны алып алгандан кийин УВДга кайрылдым да, Чуйский УВДгачы кайрылып, ушинтип Жээнбекова деген следователь менден машинаны тартып алды деп ушинткенден кийин анан караштырып алар деген. Анан прокуратурада мурдакы жабылган, отказной менен жабылган ишти кайта козгоп, анан мен потерпевший катары признавать этишти да. Ошондо сиз канча каражатка жабыркап атасыз азыр? Мен $2450 алгам. Бул машинанычы 5 айдан бери каккылап, Аламединский РОВДнун эшигин эч кандай бир результатка чыкпай атам да. Бул окуя туурасында дагы ТВ Кайгыл программасы иликтөөсүн улантмакчы. Азырынча жабырлануучу гана кайрылуусун жасаганга үлгүрдү. Ал эми милиция кылган кара ниет иштери туурасында маалымат алуу үчүн албетте Ички иштер министрлигине кайрылып, буга чейинки суроолорубузда эле болуп, жообун өз убагында алууга мүмкүн болбоду. Бул дагы карга карганын көзүн чукубайт болуп бүтөбү же министрлик коомчулуктун суроосуна жооп берип, ал эми күнөөкөрлөр жазасын алабыз сөзсүз көз салып, уламжаңын жагдайын айтып турмакчыбыз. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.